Assalamu alaikum, hurmatlı mekendişler. Biz Башкы прокуратуранын тергөө башкармалыгынын жанында турабыз. Бул жерде Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахмет Нысанбаевич Мадымаровдун колдоочулары, тарапташтары чогулуп жатышат. Себебин айта кетсек, себеби Адахмет Нысанбаевич Мадымаровду канча бир күндөн бери прокуратурага чакырып атканын баарыңыздарга билесиздер. Ошондуктан достор, бул жакта жөн гана элдер чогулуп аткан жок, себеби бар. Бул жерде бир гана нерсе айрыкча партиянын тарапташтары чогулганын себебин сиздерге айта кетейин. Мындан бир канча күн мурда, 4 күн мурда, 3 күн мурда бул жака ал киши келип көрсөтмө берип кеткен. Андан кийин бүгүн эртең менен дагы бул жака келип кеткен болчу. Андан чыгып баратканда эле 15 мүнөткө жетпей кайра эле чакыруу келди деген элдер айтышат. Ошондуктан достор, сиздерге ушул жерден түз алып берүүгө толук аракетибизди жасайбыз. Бул жерде болгон катышып жаткан, келип жаткан биздин ушул жердеги тарапташтардан интервью алып, суроо жооп кылып, сиздерге маалыматты так жеткизип турганга аракет жасайбыз достор. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. 65. Азыр достор, биз жалгыз эмеспиз. Биз бул жерде чогулуп турган тарапташтардын арасында бийликтин өзүнүн адамдарын да аралаштырып койгон бизге так көрүнүп турат. Биз жөнөкөй көчөдөн келген балдар эмеспиз. Алар өздөрү айтмакчы. Ошондуктан эмоция калтырбай, сөгүнбөй, жакшынакай комментарийлерди жазабыз достор. Жакта милиция органдары дагы топтолуп атканын көрүп атабыз. Кошумча дагы милицияларды чакырышты. Бул жакта турат. Машина менен келишти азыр. Бизден биз эфирге чыккан себеби бар. Себеп дегенде сырт жактан жана региондордон бизге чалып кайра маалымат сурагандыктан достор, биз биз эфирге чыгууга аракет кылдык, жасадык. Ошондуктан бул маалыматтын баардыгы биз эфирге алып беребиз. Ошондуктан сиздер кайра чалбастан эфирди көрүп өзүңүздөр түшүнө бериңиздер. Жакта тарапташтардын көпчүлүгү машинада отурат азыр. Күнүн суугуна байланыштуу жана азыр аба ырайына байланыштуу көпчүлүгү машинада жана ушундай бурчтарда отурушат. Жолдун арт бетинде да машиналерде көпчүлүгү биздин тарапташтар отурат экен. Кимде ким ушул жерге келе турган болсоңуздар, бул жердин дареги эски МЧС деп жазат экенсиздер. Андан кийин Токтон Алиева
көчөсү. Экинчи үй дроп 1. Токтоналиева көчөсү 2 дроп 1. До конца блоктай албайм, туура түшүнөсүздөр. Мен элди чакырганда жокмун. Анын баары түшүнөт, билет. До концалар үчүн биздин интервьюбүздүн, жоксу видеобуздун эшиги ачык. Анын баарын да билесиздер. До концалар бар үчүн биз Кыргызстан да жолдо турабыз, достор, жолдо тургандыктан бир аз Жок, Мадумаров чыгып кайра 3 сааттан кийин 4 сааттан кайра кирди. Кайра чакырышкан болчу. Дагы маалымат катары айтып кетейин, достор. Сиздер барыңыздар билесиздер. Теманы окусаңыздар дагы билесиздер. Буга чейин Мадумаров Адахмет Нысанбаевичти Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери чакырып, бул жакта прокуратурага күбө катары ушундай бир себептерден чакырып атышкан болчу. Ошондуктан бул жерде Адахмет Нысанбаевич прокуратуранын ишинде биз сыртта туруп, өзү тартып, силерге маалымат берип жатабыз. Маалыматта ушундай достор.
Бизге маалымат калайын азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар. Подкрепленияны кайра чакырып милицияларды көбөйтүп атышат. Чогуу милициялардын чогулуп атканын көрүп атасыздар. Ошого жараша эл дагы чогулуп атат. Достор, даректи сурагандарга кайсы жерде чогулуп турасыңарды айтып болсоңуздар, окутсаңыздар. Генеральный прокуратура Кыргызской Республики Следственное управление, Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы тергөө башкармалыгы. Бул Токтомалиева көчөсүндө дом 2 дроп 1 ушул жерде жайгашкан. Элдин баары ушул жерде чогулуп атат. Депутаттар да ушул жерде. Көрөсүз азыр канча Sizlerden bir hayırlı koyayım mı? Sözüңө жооп берем. Hayırlı koyayım mı? Ошо сөзүңө жооп бербейсиң. Az kırılan kadar sayı vereyim. İçine bir сотрудничий çıkıp kaldı. Sık meselek menен, Askat meselek bağlı ismini söylüşüyor.
Мен сұраққа енді сізге азыр шақырамын деп айта алмаймын. Аны мен тергеушілерге айтамын. Gün alған жоқ. Günü olsa da para verelim. Білесіңер барыңар, интернет оқыватасыңар. Баяғы шекара мәселесі бойынша 2019 жылы қозғалған іс бар екен. Ошол іс бойынша біз тергөө амалдарын жүргүзүп атабыз. Адахан Тимжанбаевичтен башка дагы ал делегацияда 20дай киши болгон. Биздин мамлекетте. Делегациядан бар. Анын баары суралып атат. Тимжанбаевичтен башка. Суралып атат, баары суралып атат. Баары суралат. Мына азыр Исак Аксаматович айтып атат. Мен дагы күбө катарында сурагылар. Өз каалоом менен катышкан жокмун, бирок депутат тергөөнү тактап, убактысын мыйзам тактап, чегинде сизди чыгарабыз. юристтен түшүндүрүп берем. Чыгарабыз. Жокко чыккан Бул жерде башка бир маселе жок. ойлогуңар, Башка маселе жок. Элди да ойлогуңар. Анан депутатка жооп тартыштын өзү жол жабаса, Башка билесиңер. маселе жок. Эмегечи? Бул бийликке, мисалы үчүн мени тартчы мен бийликтен, бул бийликтен корком, например. Эмне кимден корком? Эме Калмаматовду ойлоп коркомун, Али Токтакуновду ойлоп корком. Бардык бул бет карап чыккан элден эле ошо кармап саясат отургузуп атат. Негизичи? Ошо ойлогула. Туурабы? Провокационный сөзгө жооп бербей эле кой. Ойлогула, өзүңөр сакталгыла. Биз башкенттер ыраазыбыз да, атайла башкенттер. Ошо мен да атайы сизге түшүндүргөн чыктым, айткан чыктым эше. Бизди анклавдан алып чыккан ошо киши бар. Аны тергөө баарын тактайбыз. Тергөө териштирет. Мен силерге азыр эми ачык бар ине жибин айтып бере албайм. Тергөөнүн сыры бар. Мындан башка да 20дай киши бар. Бийликке баш Баарын көтөргөн сурайбыз. кишини эле алып барып тыгып атат да, негизичи? Ошентип бир нерсени көрөт, өздөрү көрөт акыры. Токтон албай калды булар. Өздөрү көрөт акыры. Баягы жаңы чыкканда мен Садыр Жапаров деген колтуктун жүнүсү азыр Өздөрү май басып. Эже, кылмыш иши 2019 козголгон. Биздин прокуратурага тергөө жаңы келди декабрда. Биз эми иштеп баштадык. Мурда кандай болгон, эмне болгон, аны мен жооп бере албайм. 2019 болсо декабрда тапшырылса, аман болуңуздар. Элдер менен азыр Азыр тамаша жок. Тергөө амалдары болот. Мыйзам чегинде. эмне мыйзам чегинде болсо азыр биз бүтөбүз, аны чыгат азыр Адахан Тимжанбаевич туурабы? Биз бүтөбүз. Жакшы адамдар Анын вообще ел уже болбой калды дагы. Ар бир мектепке барып көрдүм мен. Охранага ата-энелер акча чогултушат, тепличкаларга чогултушат. Карма ошолорду кармап тык эмеңди алмаштыр директорларындычы. Келип эле карапайым калкты. Булардын көзүн май басты. Мына Калмаматовдун бере турган эчтекеси жок. Калмаматовдун бере турган акчасы жок. Аны азыр тыкты анычы. Башкаларды тыгат чыгарат. Алардын акчасын алып атат. Туурабы? Топ-туура. Калмаматовдун акчасы жок. Аны чыгарбай. Бетке чындыкты айтты, ошон үчүн аны камады. Деген эмес. Анда кегиле Калмаматовдун керт башы үчүн ар бир кыргыз жараны акча чогулталы дагы Калмаматовду кузуп берели ошо Ташиев менен эме Садыр Жапаровка. Чөнтөгүнө же, оозуна же, каягына кусасыздар. Бой жагына кузабыз. Оозуна кускан жакшы го, оозуна. Жок, ансы деле оозунда. Кенен кесир жутуп ала калат.
Başka ayla yok da, başka ayla yok. Alıp gel öyle kama otatta 5 günden çıkarıp otatta, 5 10 günden çıkarıp otatta. Turabı Akılbek Japarov'tu degen kokkuy mına kamalık boldu bitti dediler. Geçen gün toylop duruyor. Alıp çıktı. Yeri bir kamp gerek lan. Bölüş gerek. Bunlar Kalitskası çalgan bu. Ben bunlar kaldı. Ben polisinden geçen yıl yaşap geldim. Ben taşıdım ot ciddi yemek. Bilmem ne yapmayayım. Ova, mallar çıkkan çevirtiriz. Buraya baktık. Elde bir içeri olan her birine yerine bir kilo toplayacak. Gördün mü? Geçen Kazaklarda Oman'ı koşup be, Bayemli'yi koşup be. Aytmadı mı belki Muhtar abi ya? Baysinler aytmadı mı? Bu Kazaklar kaçıp da daha sarmayacak kızları mesle çok. Oman'la koşup Bayemli'yle. Bu orada aytları çiğbeydi. Bunlar ses malzemesiyle çiğbeydi adamlar. Vay tivet. Garantiyorum çiyal koy. Birkaç gelse atmayın. Ne? Birkaç vergen. Aynen da geliyor oğlum oğlum kullanıyor. Oğlum Kazaklar atmaya oğlum kullanıyor. Spor organlarına kal bilmeyiz. Biz de spes nazımı ormanlar bizim atmaya geldik. Evet, ne otursun Ularında semyası var, oylanır. Yerden koy, yol götürür. Al eğitim var, uyum yolu var. Bu pekler kamalını bıraksak, zaten kamallar kamalını. Nege kamalar, niçin kamalar, kaydan ne güzünde, çünkü böyle ucura üstesinde alır. Bunlar vakif duvağına çeyin, spor organları takip oldu. Boşan şu vakif duvağını attı, 87 adam öldü. Bu orada Stalin kamal iskeleti kalmanlar. Sayası koguntuk bu korkuna sayası Evet, ve protokol menen toplumdan ayrılmaz ilginç ayırmalar programı açık gerektiğinden bahsedersin. Bu protokol bulgun. Anam aytып атпайбыз какан кылмады ушуну. Бул жокко чыккан деп. Эмнеге жокко чыккан болду анан эмнеге кайра буну алып чыгып атышат? Чыгып түшүнүктүн негизинде мамлекет башкарып коебуз. Жооп бериште ичиде жок болуш Masele sanırım. Sayılmazsa köy işler var da. Şaşıra турган иштери. Yiyeyim boşaldı da. Талыккан. Комментарий өткөзөм кызым. Комментарий жасап Assalamu alaikum hurmatli mekendeshler, men qayra efirime geldim. Mümkün
Мүмкүн болсо звук кандай болуп атат, бир сыйра маалымат берип койсоңуздар. Звукту айтып коесуздар, урматтуу мекендештер. Звук кандай болуп атат? Рахмат достор, рахмат. Анда биз эфирибизди баштайбыз. Урматтуу мекендештер, азыр бул жерде суранып атасыздар. Эң эле ушул жерде күчтүү активист, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын күчтүү активисти Кылыч Шанаев бир аз маалымат берип койсоң кармабайм ба? Биз бүгүн баягы саясий куугунтукту эле так эле айтышыбыз керек. Бүгүн саясий куугунтуктун көзү болуп отурабыз. Азыр бүгүнкү бийлик эмнеден коркот? Бүгүнкү бийликтин коркону ошол Мадымаровдун эки эле күндө парламентте кандай тартипке алып келип койгон болсо, эртең бийликти да ошондой тартипке алып келет деп коркот. Бүгүн баягы эртең отурумдар башталат, өкмөттүк отурум келет, өкмөттү чакырат, ошол өкмөттөрдү баягы сабатсыз деп айтайлы, сабатсыз өкмөттүн мүчөлөрүн Мадымаров кандай эмне кылышын өзүңүздөр жакшы билесиздер. Ошон үчүн ошодон коркуп бүгүн эптеп Мадымаровдун жагын жаап ошол камап койсо, ошол туура вариант болгон болуп турат да. Биринчи баягы Мадымаровдун бул саясий аренадан жок кылуу максаты ошондон. Бийлик эптеп буну жок кылса, ошо каалагандай пландарын ишке ашыра алат, өзүнүн каалаган максаттарынын баардыгын ишке ашыра алат. Анан эртең баягы бүгүнкү түшүп бараткан аброюн бир аз болсо көтөрө алат деген ойдо да. Негизи баягы протокол боюнча протоколду айтып азыр Исхак Абсаматович айтып кетти го, бир жылдан жокко чыккан, анан анын кайра козгоштун кереги жок деп. Анда баткендиктер өздөрү айтат, жылда баткендиктер Бүтүн Кыргызстан саясий партиясына эң көп добушун берет. Ошол баягы жакшы бир иш жасаган үчүн берет да. Анан жаман ушу жерди бербедиң деп бербейт да. Ал жерде эмне туура чечилгенин демек ошо баткен эли билет. Ошон үчүн айтып атпайбы, баардыгы чыгып интервью алганда да айтып атпайбы. Биз ушинтип кыйналып өтөт элек. Биз керек болсо тажиктердин эмне деп айтканына макул болуп өтөт элек. Азыр бүгүн жырга өтөбүз. Эч кандай тоскоолдук жок. Мына ошонун негизине шылтоолоп, биринчи протокол менен токтомдун айырмасында билбей эле урдуруп соктуруп, биздин эми баягы коомубуз ушундай тарбияланып калыптыр да акыркы мезгилдердечи. Билип билбей эле до конца болуп алдык да. Ошого азыр булар үчүн эң ыңгайлуу вариант Мадымаровду саясий аренадан алып коюу, камап коюу. Туура болуп турат, себеби каалаган ишин ишке ашыра алат. Эгер Мадымаров сынса, анда биздин мамлекетте элита да сынат, коом да сынат. Бүтүн баардыгын каалагандай башкарылат, диктатура орун алат дей бергиле да. Себеп башка эч ким башын көтөрүп чыкпайт. Себеби Мадымаров менен соодалашуу да мүмкүн эмес. Эч кандай соодага да барбайт. Анан эртең анан кийин көрөбүз бунун баардыгын. Азыр каалаган ишин ишке ашырышы мүмкүн. Эртең жетим тоону сатуу маселеси болушу мүмкүн. Кассовый аппараттарды киргизүү, налог салат. Азыр 8 миллиондон 8% налог алабыз десе, эртең биз өзүбүз турабыз да 10% кыла бериңиздер, тура эле болот депчи. Ушуга баратабыз да. Мындай жол менен билбейм бийлик канчага чейин барат. Бирок муну арты жакшылыкка алып келбейт. Бирөөгө кандай жамандык кылсаң, ал экеселеп кайра кайтышын унутпашыбыз керек да. Жашоо бумерангдап коет. Ошондой саясий буйрутма менен мисалы үчүн Бакыт Калмаматов отурат, Тилекмат Куренов отурат, Жеңиш Молдокматов отурат. Мына ушулар деле эмне үчүн бүт баардыгы ушу мыйзамсыз болуп аткан иштерди айтып чыккандыгы үчүн камалып отурат да. Алар мамлекеттин бир тыйын акчасын уулаган эмес балдар. Бүт люстрация кылабыз дедик. Люстрацияга да ошо жаштарды алып келишкеле. Кай эскилердин баарын алып келип албайбы. Бүт чыкты. Мамлекет талаптан уурдаганын баардыгы чыкты дагы. Мамлекет үчүн күйүп, ким чындыкты айтса ошонун баардыгы азыр күндө камалууда да. Мен ойлойм муну арты жакшылык менен бүтпөйт. Эзине келсе жакшы болот эле. Мындай акылга калчак мыйзам негизинде иш алып барат. Биз түшүнүк менен мамлекет башкарып көпкө барбайбыз да. Дагы бир суроо да. Азыр ичинен бир сотрудник чыгып, жанакындай айтпадыбы? 2019-жылы бизге бул жак арыз түшкөн. Бирок 2019-жылы арыз түшкөн, ошол боюнча турган. Кече декабрда ошону биз алдырдык депчи. Эми азыр булар деле туура түшүнүш керек да. Негизгиси шамал каяктан болуп атканын биринчи эле аныктап алсак ошол түшүнүктүү да. Булар эми кимдер? Башиет,
айткан дегенде жасайт да. Булар туура түшүнүш керек, баягы саясий буйрукту аткара турган адамдар. Болду. Саясий буйрутма деп так гана кез айтып коюш керек болду. Сен өзүң көрдүң да шу 2 күндүн ичинде парламентти кандай чарчатып койду, кандай мындай тартипке келтирип койду. Эртең, значит, өкмөттү да тартипке келтирет бардыгын. Айтып атпайм, буларда эки эле вариант бар. Бир варианты Мадумаровду саясий аренадан жок кылып камоо, экинчи варианты бунун айткан чындыгына, бунун айткан сөздөрүнө мыйзамга келип мамлекет ошондой башкаруу. Эми өзүң талдап көр. Кайсы варианттан макул болот буларга? Эгер буну айткан вариантына көрсөң, анда булардын түшүп бараткан аброю до конца түшүп жок болот. Ошон үчүн буну алып койгон туура болот да булар үчүн. Жана сен айтып атпайсыңбы, саясий үстүнөн буйрук келип атпайбычы? Бул жакта сотрудник өзү ошону таштап койду да. Себеп дегенде эртең менен келип кеткен. Андан кийин президент өзүнүн билдирүүсүн жасады. Андан кийин эле кайра чакыруу кылышты да буларчы. Бул деген Мен ойлойм да, президент мындай нерселерге чейин майдаланбаш керек да. Мындай нерсеге чейин киришип, майдаланып, эми көрүп атабыз да, ар бир нерсеге комментарий берип, билбейм азыр. Коомчулук комментарий бериш мүмкүн, мисалы. Мага комментарий берген уже. Урматтуу мекендештер, бул жерде Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын тарапташтары Адахан Кимсенбаевич Мадумаровдун прокуратурага чакырылышынан кийин чогулушуп атышат. Буга чейин да чогулушкан. Бирок кайра Адахан Кимсенбаевич жооп берип чыккандан кийин кайра тарап кетишкен. Бирок белгисиз бир себептерден кайра эле чакыруу жасагандыктан кайра келди. Аны билесиздер, бүгүн президент өзүнүн билдирүүсүн жасагандан кийин булар менимче заказды же болбосо буйрукту аткарып атат деген элдин ойлорун уктуңуздар. Биз сиздер менен аягына чейин түз эфирде болгонго аракет жасайбыз достор. Ошондуктан биз менен бирге болуңуздар. Эркин микрофон уланат. Эже, келиңиз. Жана басыңыз. Бир аздан кийин даярданып аласызбы? Жүр, апалардан сурайбыз. Оператор, жүр, жардам берем бизге. Эжем охранасы менен турат. Бул охранасынан дагы терип алсам, сизден алсамбы? Саламатсызбы? Сирнисип эмнеге биз? Мен ушу Карап турат. Жазып калышат. Мен ушу Адахан Кимсенбаевичтин суракка чакырылышын угуп келдим. Эми ол переживать этип. Кыжалат болуп атам. Неге эле кайра чакырат деген кыжалатчык эч бир жүрөгүмдү койбой жатат. Канча жылдан бери эгерде мурда ошондой эмелер болгон болсо, эмне үчүн ушул мезгилге чейин каралбай келген дейм да. Эми келип эле Сары майдай сактап коюшкан. Сары майдай сактап коюп, эми мындай эмеге келгенде, бир аз болсо дагы баягы бийликке келгенде, бийлик дегенде эмне? Депутаттык, эл адамы болуп келгенде, эл адамы болуп кененкесире сүйлөй турган маалда, эми ошо ушинтип кайра суракка чакырып жатканы кызык болуп жатат да элге. Түшүнүксүз болуп жатат. Анан эми биз качанга чейин эле ушинтип чындыкты айткан адамды оозун жапкыбыз келет. Эмне бизге жакпайбы? Бийликке жакпайбы чындык? Чындык жакпаса ачык эле айтсын элдин баарына. Силердин айткан чындыгыңар жакпайт. Биз өз билгенибизче жашайбыз, биз өз билгенибизди жасайбыз деп эле ачыктан ачык айтпайбы элге чыгып эле. Бириндетип алып келип камап койбой. Бириндетип суракка чакырып, анан кээ бирлерин басакал эле камап коюп жатышат. Калмаматовдун эмне күнөөсү бар? Бакты колунда эчтекеси жок. Апасы байкуш ыйлап келип, баласы көрүп сыздап кайра ыйлап кетти. Күрөновдун эмне Тилекмат Күрөновдун эмне эмеси бар? Ушу
эмне айыбы бар? Чындыкты айткандан башка эмне айыбы бар? Бирдеме урдадыбы алар? Киши өлтүрдүбү? Кандай кылмыш кылды? Ошол жака жаткандай. Анан Жуугуда жана башкасында. бул эң туура эми ушул бийлик качанга чейин ушинтип элдин оозун тыят дейм да, чындыкты тыят. Чындык эч качан тыйылган эмес. Чындык кылымдан кылымга жашап келаткан чындык. Кыргыз эли чындыкты сүйгөн эл, акыйкатты сүйгөн эл. Бу жаратылышынан чындык үчүн жаралган эл. Булардын ушинтип коркутуп үркүтүүбү кыргыз элин коркута койбосо керек. Коркпосо керек. Мен ошондой деп ойлойм. Бул баягы жарылбаган жарадай болуп турат да. Жарылбаган жарадай болуп турат. Эгерде ушундай сурактарды жүргүзүп, ушундай камоолорду жасай берсе, анан эл анан өзү билет эле. Ошондой чекке жетип калды деп ойлойм. Ошондой эми кез келип калды деп ойлойм да. Мен айтайын дегеним ушул. Рахмат эшкен. Рахмат, мен сиздерге дагы берем микрофонду. Ага чейин башкаларынан. Урматтуу мекендештер, биз ушул жерде топтолгон элден маалымат алып атабыз. Аны баарыңыздар көрүп атасыздар. Мүмкүн болсо звук чыкпай калып, жана кандай болуп калса, өзүңүздөр айтып деп туруңуздар. Чымырашым андан башка. Валейкум ассалам, Асамидин, кандайсың, жакшысыңбы? Анда достор, азыр башка дагы варианттар жасайбыз. Кылычка акыркы кырдаалдар боюнча айтып бермедимби? Айтып бердиңиз. Азыр эми Кудайдын азыр микрофон алып кетип калды да? микрофон жок тартып эки дропки. Элмуратка. Все, отлично, келиңиздер. Элге кайрылуу кылып койбойсузбу? Элге кайрылуу кылганда эмне эми карап отурабыз, сөргөбө кирип кетти. Кандай жыйынтык болот, күтүп турабыз. Ошого жарашан кыймыл аракеттер. Калган ушу тергөөнүн жыйынтыгына жараша анан кийин жарандык позициябызды, өзүбүздүн жарандык укугубузду пайдаланып иш аракеттер кылабыз. Жарайын деп атам. Кайда атат? Assalomu alaykum, hurmatli mekendeshlar. Hozir ham qarab qo'yingizlar, звук qanday bo'lib qoldi. Shu qarab sizlar Asamidin, звук qarab qo'y. Shu. Ya, звук ача olmaydı.
Ошону сиздер өзүңүздөр мына карап туруп эле айтып турсуң. Жок эле тарттым, микрофон. Жок эле. Келгенлек калдырчы. Элчи эл келгенче баштабай туруп. Бишкекке дайхан жакшы угулуп атат. Рахмат чоң достор. Азыр прессалар келип аткан убактысы. Бул жакта тарапташтар чогулуп машиналарда отуруп күтүп аткан убактысы. Жакшы жагына бүтүп кетсин деп каалоо тилектерин айтып атышат. Урматтуу мекендештер, мүмкүн болсо мен азыр звукту микрофонсуз эле сүйлөйүн дагы. Интервью берердин алдында сүйлөй турган адамдар болсо, ошондо микрофонду кошоюн. Звук хреново болсо, микрофон неме, наушник тагып алыңыздар. Oldu. Hazır mikrofonsuz, kabelsiz kanal bir adam. Artık maşinada oturuşat dostlar. Bizim taraftaşlar maşinada oturuşat. Özürler düşüp kaldı. Evet, maşinada oturuştu. Hurmatlı mekendештер, mümkün bolsa bir qancha vaqtdan keyin sizlarga qayra tuz efirga chiqamiz. Tuz efirde üzbeyle tursam da hazır sizlerden sırayın. Şöyle qarab jo'dirayım. Ой, революция жыттанбасын, урматтуу мекендештер. Революциядан Кудай сактасын. Революциядан жадаган эл биз. Аны баарыңыздар билесиздер. Efir üzülbeydi, efir üzülbeydi. Gidip ketkenine 2 saat болып kaldı. Ketkenine 2 saat oldu. Tekler deyemi turga tushunish kerak. Tekler ошол
берген буйруктугун аткарат, ошо менен курсагын тойгузат. Бүгүнкү мамлекеттин абалы боюнча эч ким атпайт. Bir ay elbet var. İşte efekt veriyor. Demir bayısı ama cazat değil mi? Cazaya özleyin. İhtiyarı da gene olarak ısıtılık. Oşa bugün kim çimdikli katılık aytıp koydular, şunun bağını qamakka alıp korkutup bunu menen çok duvarga işte. Kalga turayım, vaktaga çıkkanlar deyip. Kudaydı qarap sürüyorlar, Kudaydı. Buraya bir tiyin alıp gelgen yok dedi. Kim birlikte çimdikli aytkan bolsa, oşonun bарын qamap, korkutup, misal Tilekmat, memleketten bir tiyin urdagan bola oşon. Cengiz, Baktıyek, bir tiyin algan jigitler emez oşolor. Ala bile bulgonu mizamsızlıkka aytıp çıktı, memleketти kanча жакшы тарапканын aytıp çıktı. Ошонун негизинде эле камакка алып коюшту. О, фейктерди ташат атабыз. Фейктерди жокотосоң эмне кыласың? Жыгатпай эмне. Бүгүн биз түшүнгөнчө парламентти адамдар 2 күндө тартипке келтирип койду. Ana ошол тартиптин негизинде парламент канча иштеп баштаганын көрдүм, 11 чейин иштеп баштады. Türkmenistan bulgonu esasında adım artışımızda anda bir defa ise çok destekçileriyle tekrar aytmakta bugünlük girip koltuğa alıp şey kalarsa protokol meydanı protokolun ayırmasını biz yaptırayız. Makine ücretini koyup, eşek ücretini koyup artık çıkıvalı bilimini sizler amanlı oldular. Kırgızstan çıktınız dedi. Bayağı koşulmaççılar menen feyiklerden mekan bulgaydı. Alardan olmasını gelecek kırlet olsun. Erlanbek Abulkasımov Kuday Turat'ta eğer akça algan bolsok, biz Kuday Turat şerde. Eğer albagan bolsok şu. Az baka esası bolluk. Çıksın hemen görüyoruz. Dinlerge gidip teskeri komentar yazatkanlar Hükümetin yerine konutu bir böyle koygular. Mesela o katanadı bunu öyle. Yedi bir zorluğun yok. Mesela şuradan korkutmayın. İşemeler kempir avat. Orta koy, su saktakta küt ketip kalan edi o. Oşağa da karıştırgan ki bütün Kırgızstan bulgan. Kırgızstan azamatlar olgan. Sene öyle, sene çok işler bu tane. Fake'ler çıkkanı men onların yüzü yoktu, kayaka çıkartalar. Arslanbek Cumhur, nege çıktın arkasında? Memlekette münzamsızlık uğruna alıvatsa, memleket diktaturaga baş bagıp baratsa, Ungatpa ötürelim. Bu kalgatıraya yürütülür. Pek, aman öyle oldu, aman öyle oldu. Biri bir madım arsa korku ölüp kaldı bunlar. Arslanbek Cumhurbayev. Çındık. Hiç şaka katalbayız şimdi. Çındık hiç şaka katalbayız. Kesattan dalde pervazını. Eğer dalde pervazı ama ne daha koşulaydı.
Хорошо. Сектор боюнча сөз жоқ. Урматтуу достор, биз ушул менен азыр убактылуу өчөбүз. Бир аз зарядкаларыбызды толтуруп алып, сиздер менен кайра эле түз эфирге чыгабыз достор. Биздин азыр чогулуп аткан элдин саны жана да келип аткан дагы элдерибиз бар. Ошондуктан биз менен бирге болуңуздар, ийгиликтүү достор. Дагы чыгабыз, жолугушканча.